Ош-Баткен Исфана жолун тосуп турган элге Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев барды. Жеринде эл менен жолугушуп, түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү үчүн Лейлек районунун акими жана тиешелүү күч органдары жарандар менен иш алып барууда. Негизинен жолду тоскон элдин талабы убактылуу кармоочу жайда кармалып турган жарандардын бошотуп берүү талабы менен чыгышкан. Эске салсак, 2021-жылдын 3-август күнү 15:40 чамасында Лейлек районунун Катраң айыл аймагына караштуу Өзгөрүш айылында Катраң айыл аймагынын 25-30га жакын жергиликтүү тургундары Алмалуу тоосундагы Апрельская Ази алтын кенин иштетүүчү ишкананын ишмердүүлүгүнө нааразычылыктарын билдиришип, аталган ишкананын техникаларын таштап келе жаткан оор жүк ташуучу автоунаасын жолдон тосуп алышып, чыгарылган техникаларды кайра алып кетүүсүн талап кылышкан. Чогулган элдер менен Баткен областык ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары милициянын полковниги Кочкоров, Лейлек районунун ички иштер башкармалыгынын начальниги, милициянын подполковниги Кундузов жана Катраң айыл аймагынын башчысы Салибаевдер түшүндүрүү иштерин алып барышкан. Саат 20:10 чогулган элдердин саны 150-гө чукулдап, техникаларды жүктөп келген оор жүк ташуучу автоунааны кайра артына кайтарышкан учурда Лейлек райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Рахманкулов жана Лейлек районунун прокурору Асатовдор элдер менен жолугушкан. Райондун бийлик өкүлдөрүнө элдер алтын кендин иштетүүсүнө толугу менен каршылыгын билдиришип, техникаларды кайра артка кайтаруусун талап кылышкан. Саат 23:00 чамасында алтын кен иштетүүчү ишкананын кызматкерлери алып келген техникаларын кайра кайтаруу үчүн барган учурда 2021-жылдын 4-август күнү саат 3:00 чамасында Катраң айылынын 40-50гө жакын жергиликтүү тургундары артынан барышып, ишкананын кызматкерлерин ур токмокко алышкан. Натыйжада 4 жаран денелеринен жаратылышып, ошондой эле ишканага таандык автоунаасынын алдыңкы, арткы жана оң каптал айнектерин таш менен уруп, жараксыз абалга келтиришкен. Аталган жагдай боюнча 2021-жылдын 4-август күнү Лейлек райондук ички иштер башкармалыгына катталып, Кыргыз Республикасынын 265-берене жолдорду мыйзамсыз тосуу, 266-берене ээн баштык жана 355-беренелеринин негизинде бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук катталып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.